Техниканын өнүгүшү менен соц тармактарда ар кандай видеолорду көрүүгө болот. Алардын кээ бирлери адамдын кыжырын келтирсе, кээ бирлери тескерисинче маанайын көтөрөт. Эфирде түйүн берүүсү аны мен Элмирбек Нурбек уулу алып барам. Саламатсыздарбы? Бишкектеги жер алдындагы өтмөктөн чет элдик жаранга тийишип, пранк салам деген жигит элдин кыжырдануусун жараткан. Видео TikTok аркылуу тарап, интернет колдонуучулар жигиттин жоргун сынга алып, өз пикирлерин жазышкан. Белгилей кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов жыйында сөз сүйлөп, TikToкту жабуу сунушун айткан. Анда ал жаш балдарды туура эмес жака тарбия берип жатканын жана бул маселени тез арада Маданият министри колго алуу керектигин белгилеген. Интернет булактарында мына TikToктогу жаман нерселерди көрсөтүп, бул TikTok деген биздин жаш муундарды жаман жака идеологияны бура турган болот окшойт. Эми Алмаз Акунжанович Маданият маалымат министрине тапшырма берип, ушул TikToктун жаман жака бурмалап атканы боюнча иш алып барбайсыздарбы? Эми уят го, мындай көрүп туруп бул үй бүлө менен кантип көрүп атат. Анан кийин бул жерде биздин мамлекеттин улуттук баалуулуктар, улуттук саясаты да болуш керек да. Ошону карап аткан тармак эмне кылып атат? Башка өлкөлөрдө жокко бул TikToкту андай көрсөтө тургандар. Өзбекстан, Казакстан дегенде. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар. TikTok баракчасынан киреше тауып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон жарандарыбыз жок эмес. Аскат Өмүров буга чейин өзүнүн TikTok баракчасы аркылуу жаш кыздын башына эч кийимин кийгизип, ар кандай ойго келбеген батылдарды уюштуруп келет. Мындай жоруктар элдин кыжырын келтиреби же кызыгуусун арттырабы? Биргеликте сар эсеп салабыз. Бүгүн биздин эфирде жогоруда чет элдик жаранды пранкка салган Аскат Өмүров конокто жана юрист Шердор Абдыкапаров. Саламатсыздарбы? Биринчи эле ушу Аскат мырзага суроо узаткым келип турат. Кечеки тарткан видео материалыңыз аша чапкандык болгон жокпу? Бул видео материалдан кийин сизге кызматкерлер кандай эскертүү берди? Кайталанбасын деди. Ошол барып РОВДго бардык. Протокол түзүштү. Ошол экинчи кайталанбайт деп сөз бердим. Экинчи жолу сөз берип атасыз. Бул менен канча жолу сөз берип атасыз ошондо? Пранк тартууга өткөндө дагы ошо биз башка эфирлерден дагы ошо кыргыз элинен кечирим сурайм дегенсиз, э? Мурдагыда ал башка жана эч кийим кийгизгенден кечирим сураган. Пранкым кичине чет өлкөгө болуп кетти, ошо аны билген эмесмин, чет өлкөгө болуп. Чет өлкөдө америкалык адам экен. Ошо орукчан экен ал. Бирок ал орукчан болсо биздин эмнеге келип ал дейм да, мамлекетке тияктан. Ар бир орукчан болсо деле бара береби дейм да. Америкада кыргыздар орукчан болуп барбайт да башка мамлекетке. Сиз ошо пранк боюнча айтсаңыз, ошо идея каяктан келди эле? Негизи эле ошо пранкты кандай кылып тарттыңыздар? Канчанчы күнү болду эле? Ал деген базар күнү болгон, воскресенье күнү. Жакшынакай эле мен башка пранк тартмакмын. Жана 4 бурчтук жолдун өтмөктүн Чүй Советскийдин алдына өтмөктүн алдында 4 бурчтук кылып эле ошонун арасы ичине ошонун ортосунан өтпөсүн деп, четинен өтсүн деп эле элдерди өткөрүп аткам. Анан элдин баары өтүп аткан биздин кыргыз жарандар. Анан болсо ошол чет элдик американец келаттыр. Мен аны биринчи билген эмесмин американец экенин. Анан барып жанына бара койсом өзү чочуп кетти. Ошол анан чочуп кетсе, анан бир аңгезче сөздөрдү сүйлөп атты, мен түшүнбөйм да, билбейм. Анан дальше больше өзүмдүн эмемди баштап кеттим, элге күлкү тартуулайын деп. Сиз ошо американец экенин билген эмесмин деп атпайсызбы? Кайра ошо сүйлөгөндө башкача тилде сүйлөп атат да. Балким ошол жерден ордунан эле токтотуп калуу мүмкүн беле? Ооба, мүмкүн болчу. Ооба, мүмкүн. Анан мынчалык болуп кетет деп ойлогон эмесмин да мен. Азыр эми кандай болуп атат? Сот болот деп атасыз жакында, э? Ооба, сот болот деп атат. Анан пока айта элек. Айта элек азыркы учурда. Эми азыр Шердор мырзага суроо узаткым келип турат. Ушу айтсаңыз, деги эле ушундай хайп кармоонун жолдору менен
элдерди мазактап күлүп мыйзамсыз иштерди кылып жатат да. Буга кандай мыйзам юридикалык жактан кандай баа бересиз? Саламатсыздарбы? Негизи бул жаңы элеке пранк боюнча айтып кеттик. Бул пранк боюнча бизде жазык кодекс дейбизби же кодекс о правонарушениях деп бул биздин мыйзамыбызда пранк боюнча буга наказание жок да, мындайча айтканда кылмыш жообуна тартылбайт да. Негизи пранк боюнча өзүнчө статья жок. Анан бирок жанагы мына Асхат Байкеники видео чыгып атпайбы, подземкадан бир иностранный гражданинди мисалы жанагы коркутуп аткан ушул сыяктуу коркуп атат, же жанагы нецензурный бранью деп айтабызбы, же жаман сөздөр менен деп айтабызбы. Буга негизи бул ошо буга негизи наказание мелкое хулиганство деп коебуз. Кодекс о правонарушениях бул административное правонарушение кирип калат. 126 статья мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань, в том числе ругательство в общественных местах, подземка уже общественные места кирип калат, оскорбительное приставание к гражданам и иные действия деп. Как раз Асхат Байке жактан жана оскорбительное приставание деп ушул сыяктуу бул мелкое хулиганствонун статьясына беренесине кирип калат. Буга негизи наказание мындай да, для физических лиц, Асхат Байке юрлицо эмес да, бул мында бизде эле обычный эле жаран, физическое лицо деп буга 5500 сом штраф биринчиден, экинчиден буга привлечение к общественным работам деп коебуз. Например, жанагы тазалык көчөдө тазалык иштеп жүрбөйбү, общественный работа деп, может ошолорго жардам бериши мүмкүн, эме 30 сааттан 40 саатка. Анан уже үчүнчүсү либо применение ареста от 3 до 5 суток деген бар да. Бул административный штраф, ушу 3 наказаниянын бирөөсү ушу 5 суткага жери камаласың, 3 суткадан 5 сутка жери ИВСке камаласың деген сөз да. Анткени мына мен силерге дагы бир пример айтып коеюн. Бизден бир коллега адвокат, юрист ушундай эле сотко эле барып, ал дагы коомдук жайга кирип калып да, сотко эле кирип судьяларга вы никто деп койгон. Ошол үчүн ал адвокатты дагы ушундай административный правонарушение менен мелкое хулиганство деп туруп, ушинтип нарушение общественного порядка деп туруп, ушинтип кылып салган да. Эми негизи Асхат мырза негизи TikTok'тон көп эле адамдарды пранкка салат да, тамашагачы. Анан алар балким арыз жазып калса, ушу менин укугум бузулуп атат десе, бул мыйзам чегинде каралабы? Негизи мындай да, бизде айтып атпаймынбы, Жамилеки, анткени бул TikTok деген жанагы байла деген эме жакшы жактары да бар, бирок көбүнчөсү кээ бир жанагындай терс таасирин дагы берип атпайбы? Ошо мисалы эгер TikTok'тон жанагындай мисалы өткөндө дагы бир акылга сыйбаган бир видео көрдүм. Мисалы Асхат Байкелер менен дагы бирлер бири-бирине приказ кылып, жанагы бир кыз трусийин башына кийип атты. Буга эми кандай десек, буга мындай как человеческий фактор болбосо, биздин бул мыйзамда буга трусий башына кийсе же берене менен же бул менен соттош керек да, буга мыйзам пока карала элек да, пранк боюнча. А так эгер мына Асхат Байке эмне болуп попадаться этип калды, көчөдөн ушундай бирөөлөрдү пранкка салганда жанагы өзүнүн кичине эмоция калтырбайдыбы, же ушундан жанагындай сөздөр чыгып кетип, ошон үчүн бияк мелкое хулиганство деп калдым. Мен ойлойм, негизи анткени бул резонанс иш болду да. Эми биз как мындай да, биз юрист, адвокаттар, мисалы биз адамдарга вокруг да около айтпайбыз да, мындай болушу мүмкүн деп, как они есть айтабыз да, медицина тармактарынан чогуу бетке бетке айтабыз дегенде эле. Эми бул резонанс иш болгон соң мен ойлоп атам да, негизи эми биякта мен жазган жокмун да. Бул мыйзамда жазылып турат, что башка пранкерлерде жанагынтип иностранный гражданга дагы жанагынтип кичине может жакшы жолго келишеби деген, как пример катары мен арест камайт деген негизи ой болуп атат. Анткени көбүнчө ушундай СМИге чыгып резонанс иштер көбүнчөсүн камоо менен аяктайт да. Эми Асхат мырзага сурообой узаткым келип турат да, негизи эле ушул пранк тартууда сиздер ошо сценарийди кандай кылып кимден аласыздар, же ой өзү эле келеби? Бизде келет. Туруп эле келет ошо. Бирдемени кетип баратып көрүп калып же ошондо туруп бир ой келип кетет, ошону кээде кылыйм ошону. Кылыйбыз. Ошону кылыйм. Эгерде ал аша чапкандык болуп кетсе кандай болуп калат? Анда ойлонбойсузбу? Же балким бирөө менен кеңешип каласызбы? Ошо негизи кеңешип кылуу балким жакшыраак болсо керек. Кеңешкенге эч ким жок. Мага ошону тамашаны эметкендер жок да тегерегимде. Аны өзүм эле кылчу менен өзүм эле кыла берем. Негизи эле буга чейин TikTok'тон батыл ойноп ар кандай ойго келбеген нерселерди кыласыз да.
жаш муундарга кандай тарбия берип жатам деп ойлойсуз? ТикТоктон бир эле жолу болгон ошол болгон. Башка эч кимди кийгизебиз. Ал и то жакшыраак ойноп келе атып кичине ачуулукка алдырып ийгенбиз өзүбүздүн кичине бирибизге атандашып, сен мага күчтү бердиң, мен дагы сага күчтү берем деп ошентип ачуулукка алдырып ийгенбиз. А так ага чейин жакшы эле приказдарды аткарчубуз. Мындан кийин дагы ошондой өңүттө жүрөсүзбү же балким оюңуз өзгөрүлүп ушу ТикТокту таштайын деген оюңуз болобу? Жок, ТикТокту таштабайбыз. Просто эми андайларды кылбаганга аракет кылып атабыз. Мен мисалы ошондон бери эч кимди андай кылбай элем, эч ким жөнүндө приказдар вообще бербейбиз. Ошол. Шердорбек айтып атпайбы, ушу балким бул мыйзам чегинде каралып калса анда сизди 7 суткага чейин камап коюшу мүмкүн депчи. 5 суткага чейин, 5 суткага чейин камалып калышы мүмкүн деп, анан эгерде камалып калсаңыз кандай болот? Эми камалса камалабыз да эмне кылабыз? Камалып чыгасыз. Жанагы административный штраф деген бар. Же иштейбиз, ошол үчөөнүн бирөөсүн кылабыз да. Сиз ушу видео чыккандан кийин ошо коомчулуктан да кечирим сурадыңыз, Ооба. Анан көбүнчө комментарийде көбү жазып атышат, Аскат Өмүров буга чейин дагы бир жолу кечирим сураган, бул экинчи жолу кечирим суроо болуп атат. Балким 3-үнчү жолда кечирим, 4-үнчү жолда кечирим сурашы мүмкүн депчи, кайталашы мүмкүн деген ойлор болуп атат. Сизде кандай? Кечирим суроо сиз үчүн оңой элеби? Жок, оңой эмес, мага деле кыйын ошол. Бул акыркы деп өзүмө эметип атам, эми сөз берип. Мында каттуу пранк эми мисалы азыр милицияга барып, РОВДга барып эме кылдым. Кандай эме мыйзам бузган экенин өзүм түшүндүм да, мисалы. Болбойт экен, чет элдик эмелерге, жарандарга пранк жасаган болбойт экен. Эмкисин жасабайм да, мисалы. Сиз ошондо чет элдик гана жарандарга пранк жасабайсыз, а кыргыз жарандарына ошондой эле катуу пранк жасай бересиз. Мен сиздин оюңузду түшүнбөйм. Жок, бир нече эмелер бар, факторлор. Боюнда бар аялдарга, мисалы, чет элдиктерге дагы сотрудниктерге ошондойлор эмелер бар. Ошондойлорго жасабайм пранк. Кыргызстандын жараны катары менин оюм, лично менин оюм. Просто бизде азыр оюңду айтсаң да кээ бир мисалы хейтерлер чыга алат. Эми өзүм оюмду айтам да, айтсаң сен туура эмес айтып атасың, мынтип айтып. Эгер мен жеке оюмду айтсам, мисалы Аскат Байкенин кээ бир мисалы эми көрүп калабыз, анткени мындай да, кээ бир айтып атпайбы? ТикТоктон көрүп атасың, айтат го, мына өткөндө деле чыктык, жанагындай интимный место, көчүктөрдү бассаң только ошону эле көрсөтө берет экен деп чыгып атпайбы? Бирок мен мисалы ачыгын айтсам, мисалы Аскат Байкенин өткөндө бир жанагы топу боюнча эмеси чыкты, пранк эми мындай, бирок күлкүмүштүү экен, бирок эми Байкен действительно кыжыры келип атат, бирок комментарийни карасаң, бул мен топучан Байкенин ордуна болсом тини жыга чапмакмын, мындай коймокмун деген ойлор болот да. Ал топу деген мен баламдыкка окшош экен да, мен баламдыкынан. Балам жоготуп ийген да топусун. Действительно күлкүмүштүү нерселер бар мындай. Анан мен Аскат Байкеге айта кеткен мисалы мындай да. Может эмоция калтырып калдыбы? Человеческий фактор жагынан карасаң, мисалы Аскат Байкенде эле подписчиктер көп. Мисалы кийин эми, конечно, мен жеке оюмду айтам, ошо подписчиктер менен колдонуп, мисалы азыр ТикТокто көбүнчөсү жаш балдар отурат. Ошо жаш балдардыга мисалы жанагындай оюн ойнотуп атканда көп адамдар мага деле ачыгын айтканда, мен көрбөйм дейм жанагындай прямой, бирок лайк баспайм да, кирбейм дагы. Просто ТикТоктон эми выходной күнү отуруп, мындай көрүп отурсаң, Аскат Байкен деле прямой эфир, например, чыгып калат да. Аны көрбөйсүң десең, чыгып кала берет да. Ошондой анткени бул лайк баспасаң деле по-любому чыгып кала берет экен деген сөз да. Мен эми Аскат Байкеге айтарым, мисалы бул деле азыр Аскат Байкеге мисалы башында может жана кечирим сураган, ал коомчулуктан кечирим сурады, бирок мындай как мелкое хулиганство менен административный менен иш козголгон жок. Бул деле эми жакшы урок болду болчу. Жок, сиз ошо Аскат мырзанын ошо өзүнүн азыр туура жолдо бара жатабы, ошо баа өзүңүздүн адамдык сапатыңыз менен, көз карашыңыз менен баа берсеңиз.
адамдын көз Караш. адамдын көз карашым мисалы Аскат байке ошо жанагы подписчиктерим колдонуп жанагындай жаман нерселерди кылбай, наоборот жакшы нерселерди кылса, мисалы кээ бирөө бар го, пранкерлерди көрөбүз, блогерлерди көрөбүз, кээ бирөөнө гүл тартуулап же шоколад колуна кармап минтип ачып, сүйүнүп кадимки эле жыр кылып атышпайбы? Бирок аны көрүүчүлөр көрбөй атпайбы? Азыркы учурда Аскат мырза, сиз андай видеолорду салсаңыз көрүүчүлөр эч кимиси көрбөйт, просмотр аз болот. Анан дагы мындай да, анысы дагы ошо просмотр аз болгон мындай экен да. Өзүбүз дагы мисалы бизде негизи адамдар, өз адамдардан да өзүнөн болот да. Значит, биздин кыргыз адамдарга ошондой жаман нерселер жагат да. Бул адам да өзүнөн да. Неге мисалы адамдар өзүбүз неге жакшы нерсе көрөт? Ошолорго мисалы Аскат байке да, мисалы лайк баспай койсок, эч ким көрбөй койсо, туурабы Аскат байке, силер деле кирип ошону кылбайсыңарбы, например? А элдерге жагып, элдер наоборот ошо жана Аскат байкеге мисалы наоборот ошого түрткү кылып атат да. Ачыгын айтканда эми жашыганда, эми мен лично оюмду айтып атам. Элдер да ошого жанагы подарка берип, жанагы лайктарды басып, элдер наоборот Аскат байкелерге түрткү кылып атат да, чтобы ошону дагы пранк ошондо жаман нерсени кылсын депчи. Аскат мырза, айсаңыз, негизи ушу жакшы жагына да колдонсо болот деп атпайбы ошо TikTok баракчаңыздычы? Ушу сиз кандай жагына да колдоноюн деген оюңуз бар? Же балким ушу пранк менен эле кетесиздерби? Жок, пранктаганан башка жакшы эмелерди да ойлонуп атам, жакшы жактарды дагы. Балким сабак киргизесизби же дин боюнча өтөбү, кандай ошо боюнча көрүүчүлөргө айта кетпейсизби? Билбейм, пранкым точно болот. Балким туризм болуп калат, билбейм. Бирок жакшы жагына колдоносуз. Пранкым точно кетет, ал обязательно. Андан тышкары дагы ар кайсы кызыктуу балким жерлерди тартып каламбы, ошондойлорду тартышым мүмкүн. Анан балким ошо тартып калгандан кийин эмоция калтырып, дагы ушундай катачылыктар кетсе, кандай жолду тандайын деп атасыз? Кетирбегенге аракет кылам, бирок кетип калса дагы көрөбүз, Кудай буйрса. Кетпеткенге эметебиз. Анан ушул тамашага салгандан кийин сизге ошо өзүңүздүн жеке адресиңизге коркутуулар болобу? Болот, көп болот. Көп. Толтура 50% жакшы болсо 50% жаман. Кандай коркутуулар болот, ошо боюнча кененирээк айта кетсеңиз? Союп кетем, өлтүрүп кетем, атка сүйрөтөм, башымды бир жерге тыгып коем дегендер ошондойлор бар. Мен эле мисалы башкалар подставной пранктар жасашат да, мисалы. Меники реальный пранк, эчтеке подготовкасы жок эле, жөнөкөй жарандар менен кылам. А башка адамдар пранк жасагандар подставнойлорду досторун коюшат, тааныштарын коюшат, ошолор менен пранктар кылышат да, мисалы. Анан мага окшогондорду мисалы кичине эмеден духтан бербей эле наоборот басынышат да, элдин көбүчү мисалы 50% эле. Сени өлтүрөбүз, мынтебиз, наоборот советти айтпай эле, Аскат давай тигиндей кыл, мындай кыл дешпейт да, мисалы. Ошондо кээде өзүм эметип кетем да, мындай. Нааразы болосуз. Нааразы болуп кетем. Совет айтканын билишпейт биздин кыргыздар. Анын 50% бирок жакшы эмеле айтышат. Аскат мырза айтып атат да, азыркы учурда мени наоборот ошо тескерисинче элдер басмырлап, ошо тамашага салган идеялардын ошо артка четке кагып, элдер көбүчөсү мени нааразы кылып коюшат дейт. Анан сиз эгерде балким ошо нааразы болгон себеби ошо сиз эмоция калтырып атпайсызбы? Балким ошондон болушу мүмкүнбү? Эмоция калтырып токтоно албай калып атасыз, жана чет элдик жаранды деле пранкка салганда аябагандай ошо мени деле тартпа деп атат, чаппа деп атат, сиз болбой эле аны коркутуп атасыз да. Балким ошондон деп өзүңүз ойлонуп көргөн жоксузбу? Аны чапкан эмесмин, мисалы мен. Колумда тийген эмес, болгон кичине чочутуп койдум. Балким ошо кыргыз жарандарында ушинтип чочуткандан балким алар колдобой жатышат деген ой келип атат да менде. Жок, ала мен жакшы пранктарым толтура да, мисалы, толтура мен жакшы пранктарым деле. Анан ошо жакшы пранктардын арасында деле жаман жазгандар толтура. Өлүп кал, кара жерге кирип кет, сен чыкпай эле кой дегендер толтура. Эфирден айткым келип турат, Аскат мырза, сиз ошо элдерди тамашага салып жатканда ошол жерде эле токтотпойт экенсиз да. Бир киши адамды пранкка салсаңыз, аны бир 3 мүнөт, 4 мүнөткө чейин өзүңүздүн тамашаларыңыздарды айтып, анын кыжырдануусун, кыжырын кайнатат экенсиз да.
Балким ошол жерден бир мүнөттөй салып туруп өзүңүздүн сөзүңүздү айтып бүткөндөн кийин бул тамаша деп айтып койсоңуз. Жок, тамаша деп кээ бирөөгө айтам, ошо кээ бирөөгө айтпайм. Анан айсы жерден кээ бирөөгө айтсам айтып атпайм, ошо видеону өчүртөт ал. Анан жакалап баштайт. Өчүр деп, видеону өчүр деп. Бирок мисалы ал киши менен салган пранк жакшы болчу. Если жакшы пранк тартсам, ал өзүн просто эфирге элге чыгаргысы келбейт, аны өчүр дейт да. А мен өчүргүм келбейт, аны ошон үчүн айтпайм. Балким ал өчүр дегенде сиз негизи өчүрүш керек ал видео тасманы туурабы? Ал анткени жаран өзү эфирге эмеге чыккысы келбейт, тиктокко чыккысы келбейт. Бизде мыйзам бар да, бирөөнүн уруксатсыз аны интернетке мындай массалык маалымат каражаттары менен чыгарган болбойт да. Мисалы жана Мыйзамда да так көрсөтүлгөн. классташ, ата деген баары бүт эле жакшы, анын баарычы. Элдин баары жактырат аны, канча миллион просмотр болгон. Аны бирок алар деген мени өлө толтур угроза болгон. Өчүр. Канча айлап жүргөн угроза болчу мага. Өчүр, мен сени мынтип кетем, аны тигинип кетем деген. Ошентип анан өчүрбөй, бирок элге чыгат ал. Түйшөлткөн түйүндүү маселелер. Албетте ар бир жаран өзүнүн жүрүм турумун өзү оңдош керек. Эфирде Юриш Шердор Абдыкапаров болду жана тиктокер Аскат Өмүров болду. Сиздерге терең ыраазычылык айтабыз. Ал эми көрүүчүлөр менен убактылуу коштошом. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Балаңыз кийин аны көрүп алып эмне дейт? Менин атам ушундай башына жаш кыздын башына ушу ич кийим кийгизген деп айтмак беле. Кийинчерээк анын ошо жүзүн жер каратып жатпайсызбы? Могу сурооңарга мен жооп бергим келбейт, мисалы. Кудай буйрса ага көрбөйт чыгар эми. Жок, көрбөйт. Ал соцтармакта баары көрөт. Ал балаңыз балким башканын телефону менен көрөт. Ал сиз азыр YouTube'да бүт бардык жерде барсыз. Instagram'да барсыз, TikTok'та барсыз. Анан балаңыз келечекте сенин атаң ушинтип жаш кыздын башына ич кийим кийгизген деп айтса катуу эле этет ага. Аны билбейм аны. Жубайыңызды балким ошо жубайыңыз да туура эмес кабыл алгандыр. Туура эмес эле кабыл алат да туурабы? Сиздин ошо пранк салгандарыңызды жолдошум иштеп келгендин ордуна көчөгө чыгып, базарга чыгып пранк кылып атат деп ошо менен ошо рахаттанып айтып. Жакшы пранктарым бар деп айтып атпайм жантан бери. Ошо жакшы пранктарыңыздын баары эле жаман пранк болуп атпайбы? Биз өзүбүздүн көз карашыбыз мененчи. Жакшы пранктарым жакшы болуп атпайбы? Ошончо миллион деген просмотр. Жок, сиз жаман жагын көрсөтүп миллион просмотр алып атасыз. Сиз түшүнүп атасызбы? Жаман жактарын көрсөтүп элдин миллион просмотр алып атасыз. Жаман жактарын көрсөтүп атасыз бардык жеринен. Жок, пранктарым Бу жакта көрдүм. Юрис байке да айтып атат, сиз ошол менен камалып деле кетишиңиз мүмкүн деп атат. Жок, пранктарым көрдүңөр беле өзүңөр? Жок, пранктарыңызды көргөм мен, жана жакында эле пранктарыңызды көрдүм мен, ошо өтмөктөн өтүп келаткан баланы. Башкасын көрдүңөр беле, башкасын? Башкасын көргөн эмесмин, башкасын көргүм да келбейт. Ошол нерсени көргөндөн кийин көргүм келбей деле калды да ошо. Сиз бирөөнү эле көрбөгүлө да, бирөө балким жаман чыгып калды. Калганын көргүлө, калган жакшы Башка пранктар бар. нерсени элдерди ошо заставить этип атпайсызбы? Сиз ушу пранктарды кылып туруп элдерди ошо уруксаты жок эле тиктогуңузга киргизип салып атасыз бүт баарын. Бул негизи мыйзамда мындай жок да, негизи эле. Сиздерди керек болсо 7 күнгө деп атат Юрис байке. 7 күнгө эмес, сизди даже 2 жыл 3 жылга 7 күнгө деген жок, 5 күнгө деди. 5 күнгө, 5 күнгө, 7 күнгө ушуп сиздерди камаш керек. Жок, силер Болдурлай. Болдурлай. сен мени ошого чакырдыңар беле мени. Жа. Жакшынакай сурооңорду бергиле, жакшынакай чакырып алып Мен мени. чакырып койсоң, Мен жакшынакай чакырып койсоңар. Жакшынакай. Туура эмес байке, Болдурлай. өзүңүз туура эмес кылып атасыз. Кыргыздын эмесин көтөрүңүз да. Жакшынакай. Жанагындай пранктарыңыз менен элдин баарын эме кылып атпайсызбы? Жакшы пранктарым толтура, жакшы пранктарым. Всё, болду. Актер турбайсың сен.